туш кездерде болсо жанагы кызыл тазыл гүлдөрдү чөмүнгөн талааны чагылдырышкан экен. Ошол өкүндүргөнү ошол уус чеберлердин ата албай калганы. Анан баалап аптырбыз да, ошо уус чеберлерди баалап аптырбыз. Кыргыздын унутта калып бара жаткан абалкы кол өнөрчүлүгүн кайра жаратуу менен сактап калып, жайылтуу иштери менен алектенип келген иштөөлөрүбүз арбын экени талашсыз. Алардын катарында Айзат Мусабай кызын кеп кылууга арзыйт. Анын айтымында саймачылык менен элибиздин көчмөн турмуш тиричилиги, кесиби, калк мүдөөсү чагылдырылып келет. Бул эне агамдын сүрөтүнө таандык. Ошо сүрөтүн кайра саймага түшүрдүм. Бул да жөндөн сайылган жок, бул да менин түшүмө кирди. Анан сайып калдым да. Аян сыяктуу манасчылар кандай аян алса, бизде уус чеберлерге дагы бизге аян берет экен. Сен азыр муну кыл, тигини кыл деп. Ошон үчүн биз азыр кеп акча табышты эмес, кеп ушул биздин касиеттүү белгилерибизди баамдап, элге жеткирип, Чындыгында сайган саймалары ар кандай мазмуну терең сайма көчөттөрү кол өнөрчүлүктүн эскиргис түрүн эптеген каарманыбыздын чыныгы ууздугунан, ашкери таланттуулугунан кабар берип, керемет өнөр ээси экендигин тастыктап турат. Мен ушуну Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдыгына арнап ушул сайманы сайгам ак кеме. Ак кеме да, муну эми сөзсүз эле ак кеме болгондо эле баланы таппаш керек, каймана түрүндө билгизбей туруп сайманы сайып, ар жагында көкүрөгү баамдуу сезимтал адам өзү эле билип коет, сезип, бул деген мындай турбай деп турбайбы депчи. Бул болсо жана жомоктогу куш, бул болсо кеме, булар боз үйлөр. Бул болсо Семетей. Семетей, Каникей энебиз Семетейди алып төркүнүнө кетип бараткан учурунда Семетей жүргөлөп качып баратканда жана маралдын эмчегин эмген учуру экен. Бул көз майын жеп, көө эмгекти талап кылган саймачылыкты, энесинен калган таберикти, баалуулукту жандантуу үчүн 10 жылдан ашуун убакыттан бери алек. Учурда энесинин колго сайылган саймаларын жаңыртуу үстүндө иштөөдө. Жасаган эмгектери башка иштөөлөрдөн айырмаланып, табигый жана өзгөчө десек жаңылышпайбыз. Апамдан калган туш киез. Эми ушуларды кайра жазап, оңдоп, өзүмдүн өнөр канама тагып алайын деп атам. Карачы муну жылдызча. Эмне деген толтуруп карагызчы. 1959 жылы туулгам дейт го? 1959 жылы туулган Байкеме арнап сайылып атат. Заманбап туш киез, аты болсо Алтын доор. Аяндуу алтын доор. Мында эң эле касиеттүү белгилер камтылган баардыгы. Манас тамгасы менен ай теңири, күн теңири, ажо белгиси. Энесинен өткөн өнөрдү бала чагынан аздектеп, өз кызына дагы үйрөтүүдө. Гаухар 6 класста окуйт. Азырынча сайма саюудан тышкары куурчактарына көйнөктөрдү тигет. Чындыгында энеси менен кызынын колунан чыккан эмгектерин көрүп, суктанбай кое албайсың. Берилүү менен жасагандыгы айтпаса дагы түшүнүктүү. Өтө кылдаттык менен сайманы сайыш керек. Анткени өтө тартылса жердеги кезинеме тартылып калат. Эгерде бош кылып койсоң, анда коозураак түшпөй калат. Ошонун өзүнүн бир өтө ыгы бар да. Биринчи баягы эң биринчи үйрөнөрдө апаман барып илмешбегени алып сая баштаганда колумду сайып, бул аркасын көрө албайм да. Колумду сайып, бияктарым канап жүрүп кыйналдым да. Ушунчалык күч менен иш кылган турбайсыңарбы депчи. Көрсө бул ушунчалык эле көз майды, эмгекти талап кылат экен да. Биз бала кезде ошо энебиздин эмгегин көп баалап аптырбыз. Менин максатым элимдин наркын, асыл ойлорун, ыйык белгилерин сайма өнөр аркылуу чагылдырып, элиме ак тилден кызмат кылсам деймин. Бул тагдыр Кудайымдын буйругудур. Мен сөзсүз максатыма жетип, көкүрөктөгү жасай турган иштерди жасап калышым керек. Кундуз Бегарстанова, Абдулла Сусенов, Кутман таң программасы.